Биз өзүнүн жарандарды ойлой турган болсок, ушундай жапкандан кийин биздин жарандар ойнобостон, ушундай нерсеге кирбестен, банкрот болбостон, үйүнү кыйнабас үчүн биз официальный бир туристический жерлерге, ысык көлгө окшогон жерге, Баткенге окшогон жерге, бир-эки жерге официальный бир казинону ачышыбыз керек. Биздин жарандарды кирбей турган кылышыбыз керек. Эгер биздин жарандарды кире турган болсо, ошол жерде казиного бир 50 миң, 100 миңдеген долларга кошогон штраф кое турган кылышыбыз керек. Мына Малайзияны карасаңыздар, мусулманский мамлекеттерде акчасы көп, бирок казинолор бар туристический жерлерде. Биз ошондой кылып туруп кыла турган болсок, себеп дегенде 1 миллиардка окшогон, 2 миллиардка окшогон биздин мамлекетке доход түшөт эле да. Биз азыр мынандайларды ачып алганбыз. Мамлекетке эч кандай пайдасы жок, элге зыян болуп атат бүгүнкү күндө. Элге зыян болуп атат. Азыр дагы көрүнбөстөн эч кандай жерде регистрациясы жок ойноп аткандар канча болуп атат. Biz ошон үчүн эгер туризмди ойлой турган болсок, келечекте мына азыр бюджеттин жетишпегендиги, карызды төлөй турган боло турган болсок, биз официально ысык көлгө окшогон туристический жерлерге только сырттан келген жарандарга, иностранецтер үчүн ойногонго гана ачып берип туруп, биздин жарандарга полный запрет берип, эгер кире турган болсо, ошол казинону, ошол оюнкананын чоң суммадагы штрафты сала турган кылып коюшубуз керек. Кубанычбек Советович айткан маселеге кошумча айтып коеюн дедим эле. Дастан Далбаев, сиз билесиз, Минэкономдо иштегенсиз, ошондо Акылбек Сүйүнбекович да министр болуп турганда ошол маселе көтөрүлгөн эле. Бир өзүнчө зона болсо, бир гана туристтерге ылайыкташтырылган атайын ушундай зона болсо деп. Буну эми бул мыйзамга калтырып кетире албайбыз, бирок бул боюнча Минэкономдогу өзүнүн бир жумушун алып барса болот эле деп ойлойм да. Урматтуу депутаттар, мен мыйзамдын авторлорунун бири катары айтып коеюн. Негизи кумар оюндарына тиешелүү мыйзамдарды 2011-жылы Жогорку Кеңештин депутаттары менен биргеликте 5-чакырылышта жапканбыз. Ошол учурда мамлекетибизге 560 миллион акча каражатын салыктан түшүп турчу да. Бул казино жабылгандан кийинки тарыхы, бул жерде букмекердик кеңселер казинонун ишин аткара баштады. Биз букмекердик кеңселерди жабуу жөнүндө мыйзамды биз өзүбүз жазып чыктык, мен өзүм жазып чыкканмын. Андан кийин моментальный лото, лотерея деген түшүнүктөрдү киргизишти. Биз ана моментальный лото дегенди да жаптык да. Жапкандан кийинки 4-чү мыйзам бул ушул бинарный общий боюнча болуп атат да. Мындайча айтканда, акча табуу жолдорун юристтер менен жакшы ойлонуп таап, ушинтип артыбыздан кууп келатат да. Мыйзам кабыл алынгандан кийин аны аткаруу бул өкмөттүн иши. Мисал келтирейин. Адам өлтүрүү бул кылмыш. Ким адам өлтүрө турган болсо, түбөлүктүү эркинен ажыратылат. Бирок мыйзам турганы менен адам өлтүрүү токтоп калбайт да. Мыйзам качан кирген? Бирок адам өлтүрүү боло берет. Өзүнүн жазасын ала берет. Ошол сыяктуу мыйзам кабыл алгандан кийин таптакыр токтоп калыш керек, же болбосо иштебей калыш керек деген түшүнүктөн биз алыс болушубуз керек. Дүйнө жүзүндө мыйзамдар, бул тартиптер ошон үчүн кабыл алынат. Мына сиздер айтып атасыздар. Чет элдик жарандарга казинону ачыш керек деп. Бул 6-чакырылыш эгерде ача турган болсо, жалпы Жогорку Кеңештин депутаттарынын баягы жүзү болуп калат да, мындайча айткандачы. Казинону ачпаш керек. Сиздер айтып атасыздар, чет элдик жарандар. Чет элдик жаран атасы Россияда иштеш үчүн Россиянын жарандыгын алды. Баласы, аялы Кыргызстан жараны болуп Кыргызстанда отурат да. Мындай адамдар 747 миң Россияда. Ошондой эле Казакстанда 50 миңден ашуун. Сиздер ойлоп атасыздар, бул мыйзам кирип калса жалпы кыргызстандыктарга мындай таасири тийбейт деп. Бул таптакыр болбогон иш. Казино жабылдыбы? Ачылбаш керек ал. Негизи ушул принципте биз 5-чакырылышта да өтө чоң аракеттер болгон. Мен уккан боюнча кээ бир ушактар биздин кулагыбызга угулуп калды. Ошол учурда өтө чоң акча каражат менен казино иштетем дегендер депутаттардын кабинетине миңдеген, 10 миңдеген акчаларды көтөрүп аракет кылган. Бирок ошол жерде bir 4-5 депутаттын позициясы менен бүгүнкү күнгө чейин жалпы элибизде үй-бүлөлөр сакталып калып атат. Канчалаган адамдардын акчасы өзүн багыттуу үй-бүлөлүк бюджетине, үй-бүлөлүк финансысы туура багытта иштеп атат.
Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен билем, эми анча-мынча депутаттар ачкысы келип жүрөт. Алар менен дагы сүйлөшкөндөр болушу мүмкүн. Бирок бир нерсе, бул өкмөт башчылары дайыма аракет кылып жүрөт, дайыма парламент каршы болуп чыгып турат да. Ошондуктан мен өзүм позициям ошол. Ар бир депутаттын оюн мен урматтайм, сыйлайм. Ошондуктан бул ойдон кайтууга сиздерди чакырам. Өзү негизи кумар оюндарына тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин эле мыйзамдын иштөө механизмин иштеп чыгып атканыңыздар да өзүңүздөрдүн жообуңуздар менен ушул өкмөттүн токтому менен эле мыйзам чыгарбастан ушуну киргизип койсок болмок да. Негедир кызыктар адамдар бардай сезилип атат да, ошон үчүн мыйзам менен артынан кууп келатабыз да. Биринчи мыйзам чыкканда эле ушул механизмдер менен токтотуп койсок болот эле. Иштөө иштеп чыгабыз да жобочу сөзсүз. Азыр мыйзам кабыл алынгандан кийин кайра сиздер ушул мыйзам иштөө механизмин кайра карап чыгышыңыздар керек. Ошон үчүн шелди ошол жол менен жабылат да. Анан бул мыйзам кабыл алынып атканда өкмөт айткан лотереялар толук кандуу жабайлы дегенде, жок, лотерея электронныйды жабайлы, бир лотереяны мамлекеттик кылып калтырайлы деп. Биз ал жерге биринчи жылы 2016 жылы уставной капиталына 20 миллион акча каражатын бөлүп бергенбиз. Кой, мына бюджетке түшүп аткан акчаны кайра жабабыз деген. Бир-эки жылдын ичинде бюджетке 300 миллионго чейин акча мамлекетке прибыль алып келебиз деген. Биринчи 10 миллион бөлүп бердик, кийин 20 миллион бөлүп бердик. А бүгүнкү күндө ошол 30 миллионду дагы биз актай элекпиз. Ал монополист. Бизде мамлекеттик лотерея компаниясы Кыргызстан ичинде монополист да. Бул бир эле башка мындай атандаша турган компания жок. Ошондуктан биз эгерде ушул мамлекеттик лотерея компаниясын туура иштете турган болсок, мамлекетибизге азыр 500 миллион акча каражат түшүш керек эле. Анан биз айтабыз, bundan 120 миллион түшпөй калып атат деп. А бирок сиздерге укук бергенбиз. Сиздер ошол учурда кабыл алынып аткан мыйзамда өзүңүздөрдүн негиздемеңиздерди сунуштаңыздарда айтып атасыздар. 18-жылы биздин мамлекетке 300 миллион акча түшөт депчи. Так, өкмөт өзү айтып атат. Келечекте 500 миллионго чейин түшүрөбүз деп атасыздар. Анан мындай частный нерселер иштейт, анан кийин мамлекеттик болгондон кийин иштебей калып атат да. Ошондагы өкмөт сиздерге өткөндө биз мындай тапшырма бергенбиз, протоколдук тапшырма. Ошонун иштешин да бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Жетекчилерин алмаштырып атабыз, ал жерде 40 киши. Анан бөлүнгөн акча каражаты бардык айлыкка кетип калып атат. Рахмат.